башын сылап, бизге окшогон энелерге көңүл айтып койгон жок дагы, ол сөздү балкытып сүйлөп атат. Ошол тынчтыкты сактаган милициялар, эмне үчүн мен силерге ким жаман сүйлөсө мен милицияларды иштен алам дейт. Ошо милициялар бизге жакшы сөзүн айтып, эже деп сабырдуулукка чакырган үчүн биз сабырдуу болуп отурабыз. Эч ким баласын жерге таштап кое элек. Дагы бизге окшогон энелер ботодой боздоп калбасын. Дагы бейгүнөө балдар жетим калбасын деп гана биз өзүбүздү сабырдуулукка кармап атабыз. Бизге буга окшогон балкыткан сөздүн кереги жок. Ошондой чыныгы чиновник болсо 7 жылдан бери келип, бир ушу Ош чекесине келип Куран окуганга жараган жок. Эми сүйлөгөн сөз ушул. Ошо сөздөрдү интернеттен көрүп, мен баардык немелерден көрүп кыжыбанып кайнап актык преске келүүгө аргасыз болдук. Биз мына балабызды таптай ботодой босогон энелербиз. Эки элдин ортосуна бүрүк салбасын. Биз азыр өзбек кыргыз деп бөлүнө элекпиз эч качан. Кадыржан Батыровдун сөзүн бабам сүйлөп атат эми. Кадыржан Батыровго окшоп качып кеткиси келип атабы? Эки элди да канга боеп коюп, Ошту канга боеп коюп. Кереги жок бизге ондойдун. Бизге жакшына президенттикке коюп атабы? Элди жакшына үндөп, жакшына сүйлөсүн. Ондой башыңарды көтөргүлө, мен милицияларды иштен алам, силерге катык сүйлөгөн милицияларды деген сөз бул эмне деген сөз? Милициялар, ошо милициялар кармап атат баардык тынчтыкты. Ошолор бизге эже тынч болгула, сабырдуу болгула, дагы кан төгүлүп кетпесин деп ошолор сактап атат. Анан бул сөзүнө биз аябай кыжырландык.